Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Садыр Жапаров БУ-нун баш катчысына кыргыз маданиятын көргөзүп калпак кийгизди. Садыр Жапаров жана БУ-нун баш катчысы Антонио Гутерриш бейформал жолугушуу өткөрүштү. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Билдирүүгө ылайык, алгачалары Ысык-көлдөгү бойлото теплоход менен сейилдеген. Антонио Гутерриш Номад этнокомплексиндеги этномаданий программа менен таанышты. Улуттук стилде жасалган Боозүй шаарчасы кыргыз улуттук кол өнөрчүлүгүнүн ар түрдүүлүгүн көрсөттү. Кол өнөрчүлөрдүн эмгектери менен таанышуу учурунда мамлекет башчы Антонио Гутерришке ак калпакты белекке берди. Жогорку даражалуу коноктор үчүн ат оюндары, жаатуу тайгандар жана бүркүттөр менен мергенчилик уюштурулду деп айтылат маалыматта. Билдирүүгө ылайык, алгачалары Ысык-көлдү бойлото теплоход менен сейилдеген. Антонио Гутерриш Номад этнокомплексиндеги этно-маданий программа менен таанышты. Улуттук стилде жасалган Боозүй шаарчасы кыргыз улуттук кол өнөрчүлүгүнүн ар түрдүүлүгүн көргөн. Кол өнөрчүлөрдүн эмгектери менен таанышуу учурунда мамлекет башчы Антонио Гутерришке кыргыздын сыймыгы ак калпакты белекке берди. Жогорку даражалуу коноктор үчүн ат оюндары, жаатуу тайгандар жана бүркүттөр менен мергенчилик уюштурулду деп айтылат маалыматта. Маданий иш-чара концерттик программа менен жыйынтыкталганы кошумчаланды. Эсиңиздерге салсак, БУ-нун баш катчысы Антонио Гутерриш 3-июлга чейин иш сапары менен Кыргызстанда болду. Ал өлкө башчы Садыр Жапаровдун чакыруусу менен келген. Орусияда иштеп жүргөн мекендештерге ишенимдүү өнөктөш. Биздин документтик кызматта ИНН, СНИЛС, ДМС, паспорт котормосу, полис чоңдорго жана ошондой эле регистрация 3 айдан 9 айга каралган. Бардык кызматтар ишенимдүү жана 100% кепилдиги менен. Сиз бизди экрандагы телефон номерибизден таба аласыз. Ошондой эле комментарийде WhatsApp шилтемеси дагы бар. Аймактарда кайрадан сел жүрөт. Өзгөчө Кырдаал министрлиги элди сак болууга чакырды. Тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо 2-7 июль аралыгында нөшөрлүү жаан жаап сел жүрүшү мүмкүн. Бул тууралуу Өзгөчө Кырдаал министрлиги билдирди. 2 июлдан 7 июлга чейин туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүп, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн деп айтылат маалыматта. Өзгөчө Кырдаал министрлиги сел каптап кетпеш үчүн төмөнкү кеңештерди берди. Арыктарды тазалап, жээгин бекемдеңиз жана таштанды таштабаңыздар. Турак үй жайгашкан жерде жаан суулар агып өтүүчү ылайыкталган арыктын болушун камсыздаңыз. Үй же сарай салууда, эгин айдоодо сел жүрүү кооптулугу бар тилкелерден алыс экенине өзгөчө көңүл буруңуз. Сел учурунда дароо коопсуз жайга кетиңиз. Мүмкүнчүлүк болсо үйдөгү свет, суу, газды өчүрүп чыгыңыз деп айтылат маалыматта. Оштон Ысык-көлгө дагы бир авиакаттама ачылды. Skyfru авиакомпаниясы жумасына 4 жолу дүйшөмбү, шейшемби, шаршемби жана бейшемби күндөрү Ош Ысык-көл багыты боюнча 100 аба каттаманы ачты. 1-июлда бул авиакомпаниянын 153 жүргүнчү менен Ысык-көл эл аралык аэропортуна конгон. Ушул эле каттам менен 153 жүргүнчү кайрадан Ош эл аралык аэропортуна учуп кеткен. УКМК чоң кызматтагы адамдардын атын жамынып акча талап кылгандар кармалды. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевди мурдагы жана азыркы башкы прокурордун атын жамынып акча талап кылгандар кармалды. Бул тууралуу атайын кызматтан кабарлашты. Маалыматка ылайык, шектүүлөр АГЭ аттуу аялдын күйөөсүнө сот оң чечим чыгарыш үчүн $8000 талап кылган. УКМК төрагасынын жээни, мурдагы башкы прокурор Курманкул Зулушевдин өкүл баласы жана жаңы дайындалган башкы прокурор Максат Асаналиевдин тууган экендигин айткан. КИА менен мурдагы алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголгон. ТТ жабырлануучуга моралдык, психологиялык кысым көрсөткөн. Алар сотторго таасир этип, жабырлануучунун күйөөсүнө оң чечим чыгарышаарын убадалашкан деп айтылат маалыматта. 27 июлда акчанын бир бөлүгүн алгандан кийин жогорудагылар кармалып УКМКнын тергөө камак жайына киргизилген. Садыр Жапаров ШКУнун жыйынына катышуу үчүн Казакстанга барат. Президент Садыр Жапаров ШКУга мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынына катышуу үчүн Казакстанга иш сапары менен барат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы
Muratbek Азымбакиев билдирди. Анын айтымында жыйында өлкө лидерлери көп тараптуу кызматташуунун маанилүү маселелерин, регионалдык жана эл аралык саясатты талкуулашат. Жыйынтык боюнча Астана декларациясына жана уюмга мүчө өлкөлөрдүн саясий, экономикалык, энергетикалык жана башка чөйрөлөрдө кызматташтыкты бекемдөөгө, ШКУнун ишмердүүлүгүн өркүндөтүүгө багытталган макулдашууларга жана документтерге кол коюу пландаштырылууда деп айтылат маалыматта. Саммиттин алкагында Садыр Жапаров Кытайдын тургасы Си Цзиньпин жана Монголиянын президенти Ухнагийин Хорилсух менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрөөрү кошумчаланды. ШКУнун кезектеги саммити 3-4 июлда Астанада болот. Ага Россия, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Кытай, Пакистан, Индия, ошондой эле Беларустун башчылары катышат. Беларус бул отурумда уюмга мүчө мамлекет статусун алуу процедурасын аякташын күтүүдө. Индия мамлекетинен жасалуучу $45.000 акча каражат керек болуп жатат. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, барыңыздар амансыздарбы? Мен Эл үмүтү фондунун жетекчиси Болотбек Айдаркулов. Азыркы учурда ушул Баткен облусунун тургуну. Ушул эжебиздин уулу оор дарт менен ооруп калыптыр. Ошол себептерден сиздерден жардам суроого муктаж болуп турат. Келиңиздер көптү көкөл болот демекчи. Биздин фонддо дайыма кайдыгер карабаган инсандар көп. Ошол себептен ушул бир тууганыбызга жардамыңыздарды аябай, ушул күндө кыйналып, кыйынчылыктан ушундай 2 жылдан бери ушундай төшөктө тура албай, кыйынчылык абалда күн кечирип жатат туугандар. Ошого кайдыгер карабастан бул дагы биздин бир тууганыбыз, эртеңки күнү ушул тууганыбыз дагы туруп, биздин катарда ушундай басып кала турган болсо, эң чоң бир сооптун жана бир жакшылык иштин туу жокусунда турган адамдардын катарында болобуз туугандар. Урматтуу кайдыгер карабаган кыргыз элим, мына менин балам Орозовбек болот. 2 жылдан бери острый лейкоз менен ооруп келет. Ушул балама Индия мамлекетинен жасалуучу $45.000 акча керек болуп жатат. Ошого аз да болсо да салымыңыздарды кошуп жардам берүүңүздөрү суранам. 839708 Энеканкы деп чыгат. Сберкартта Бактияр А деп чыгат. Кыргызстандагы чокулардын бирине буунун аты ыйгарылды. Кыргызстандагы чокулардын бирине Бириккен Улуттар уюмунун аты берилди. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров буунун баш катчысы Антонио Гутерриш менен чолпон атада жолукканда билдирди. Анын айтымында өлкөдө 158 чоку жана 9959 мөңгү бар. Акыркы 50 жылда мөңгүлөр 1262 чарчы чакырымга азайган. Мөңгүлөрдүн ээрүү көйгөйүнө көбүрөөк маани берүү жана дүйнөдө тынчтыкты, коопсуздукту чыңдаш үчүн талыкпай эмгектин буунун кызматкерлерине урмат көрсөтүү үчүн Кыргызстандын Тоо кыркасындагы чокуга Бириккен Улуттар уюму деген географиялык аталыштагы ыйгаруу тууралуу атайын жарлык кабыл алдым, деди мамлекет башчы. Андан кийин өлкө башчы тиешелүү сертификатты Антонио Гутерришке тапшырды. Аталган чоку Ысык көл облусундагы Түштүк Эңилчек мөңгүсүнүн жанындагы Сарыжаз тоосунда жайгашкан. Бийиктиги 5576 метр. Жуунда заводу модернизациялоо $160 миллион макулдашууга кол коюлду. Жуунда компаниясынын China Petrol муңай иштетүүчү заводун капиталдык оңдоо жана модернизациялоо боюнча инвестициялык макулдашууга 2-июлда Кыргызстандын президентине караштуу Улуттук инвестициялык агенттигинин директору Талантбек Иманов менен Борбор Азия энергетикалык компаниясы ЖЧК башкармалыгынын төрагасы Хуан Цянь кол койду. Улуттук инвестиция агенттиги билдиргендей, ишке салынган каражаттын жалпы суммасы $160 миллион ашат. Инвестициялык макулдашуу Чүй облусунда бензин, дизелдик отун жана суютулган газ өндүрүү боюнча муңай иштетүүчү заводдорду капиталдык оңдоо жана модернизациялоо долбоорун ишке ашырууга багытталган деп айтылат маалыматта. Чүйдө 3,5 балдык жер титирөө болду. Эл аралык сейсмикалык эскертүү системасынын маалыматына ылайык, 2-июлда саат 16:17 Кыргызстандын Чүй облусунун аймагында магнитудасы 3,5 балга жеткен жер титирөө катталды. Силкинүү эл жашаган аймактарда сезилген эмес, сейсмология институту тактоо иштерин жүргүзүүдө. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги кошумча маалымат берилерин кабарлады. 28-июнь күнү саат 15:18 күчү 3,5 балдык жер титирөө Бишкекте катталган. 22-июндагы чогундагы магнитудасы 4,4 балга жеткен жер титирөө Ысык Ата районунун 8 чакырым алыс аймакта болгону кабарланган. Аталган институт 21-июнда
Ысык Көл облусунун аймагында 3,5 балга жеткен жер титирөө болгонун маалымдаган. 19-июнда Жалал-Абад облусунун Чаткал районунда очогундагы күчү балы 4,5 балга жеткен жер титирөө болгон. 23 январга болгон түнү саат 12:09 Кытайдын аймагында күчү 8 балга жеткен жер титирөө катталып, силкинүүнүн толкуну Казакстанда жана Кыргызстанда да катуу сезилген. Лейликке учкан учак бузулуп, жолдон кайтып келди. Кече күнү Бишкек Разаков каттам менен учкан Тезжет авиакомпаниясынын учагы жолдон кайтып Бишкекке келген. Бул тууралуу маалыматты репортер кежиге Манас эл аралык аэропорту ырастаган. Алардын маалыматында учактын кыймылдаткычтарынын бири жакшы иштебей калгандыктан жолдон бурулган. Жүргүнчүлөрдүн айтымында самолеттун тетиктери күйгөн, тарсылдаган үндөр чыккан. Манас Баткенге каттамдардын жадыбалы өзгөрбөгөнүн айтып, учуулар тууралуу толук маалымат алуу үчүн Тезжет авиакомпаниясына кайрылууну суранды. Лалафодон унаа саткан, түрмөдө олтурган жаран балыкчынын 2 тургунун 100 000 сомго алдаган. Кибер алдамчы балыкчы шаарынын тургундарын 100 000 сомго алдап кеткен. Бул тууралуу Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Алардын маалыматында Чүй облусундагы номер 3 түрмөдө отурган 29 жаштагы С.Я. Лалафо жана Telegram аркылуу элдерди алдап, акчага отурттурган. Лалафодо Volkswagen Venta унаасын сатыкка коюп, алдын ала 60 000 сом талап кылган. Акча которулгандан кийин байланышка чыкпай калган. Ал эми Telegramдагы Кыргызстан Walmart деп аталган тайпа аркылуу акчасын көбөйтүп берүү убадасы менен балыкчынын дагы бир тургунун 40 000 сомго алдап кеткен. Ага иш козголуп, балыкчы шаарынын убактылуу тергөөчү жайына киргизилди. Милициянын айтымында шектүү күнөөсүн моюнга алып, чыгымды төлөп берүүгө даяр. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын мүчөсү Каныкей Аранова 3,5 жылга соттолду. Facebook колдонуучу Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын мүчөсү Каныкей Аранова 3,5 жылга соттолду. Бул тууралуу укук коргоочу Азиза Абдрасулова билдирди. Бишкек шаардык соту аны бийликти күч менен басып алууга ачык чакырык таштоого 327-берене жана рассалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты араздашууну козутууга 330-берене менен күнөөлүү деп тапты. Аранованын 11 жаштагы кызын туугандардын камкордугуна берүү чечими кабыл алынды. Ал 30 январда Россияда кармалып, 1 февралда Кыргызстанга жеткирилген. Эскерте кетсек, Каныкей Аранова Гемпирабад суу сактагычынын Өзбекстанга берилишине каршы чыккан активист. Ал 2022 жылы кармалып, майда бейбаштык беренеси боюнча коомдук иштерге тартылган болчу.